15 апрель коронавирус 19 адамдан табылды. Алардын 15-и дарыгер. Кыргызстанда 15 апрелге карата соңку бир суткада 19 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев кабарлады. Ошентип бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 449 болду. Буга чейин 5 бейтап каза болгону кабарланган. Мекеменин маалыматына караганда соңку бир суткада 7 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан сакайып кеткендердин саны 78. Оору жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 98ге жетти. Алардын 15-инен бул илдет акыркы бир сутка ичинде аныкталды. Коронавирус коркунучунан улам 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад облусунун Созак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. 14 апрелде мындай абалдын мөөнөтү 30 апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Атбашы району да кошулду. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда илдеттин жайылышынын туу чокусуна жете турган мөөнөттү 20-24 апрель деп божомолдоп жатат. Булак Азаттык. Акыйкатчы: кечирим сурагандар биз менен байланышуудан баш тартууда. Кыргызстандын акыйкатчысы интернет аркылуу көйгөй тууралуу айтып, көп өтпөй кайра кечирим сурагандар менен байланыша албай жатат. Бул тууралуу омбудсмен Токон Мамытов 15 апрелде онлайн брифингде билдирди. Мамытов укугу бузулгандар маселе тууралуу ачык айтышы керек деп эсептейт. Ал адамдар биз менен байланышка чыгуудан, окуянын чоо жайын айтып берүүдөн баш тартып жатышат. Эгер кимде ким укугу бузулса, алардын маалыматы өкмөткө керек болууда. Республикалык штабка жеткириш керек. Адамдарды өз укугун коргоодон коркпоого чакырам. Биз дайыма силер менен эмес, силердин укугуңарды коргойбуз, деди. Коронавирус кризиси өкүм сүрүп турганда медицина кызматкерлеринин жеке коргонуу каражаттары жетишсиз экени, транспорт менен камсыздалбаганы байма-бай айтылып жатат. Үй бүлөлүк дарыгер Бектур Твиттерде жетекчилиги берген сапатсыз бет каптын сүрөтүн жарыялаган. Көп өтпөй анын Twitter аккаунту өчүрүлүп, 12 апрелде Бектурдун жалган айтып койгом деген видео кайрылуусу тараган. Бул үчүн социалдык түйүндөрдө УКМКны айыптап жатышат. УКМК бул дооматтарга жооп кайтарып, айрымдар дүйнө жүзүндө жайылып жаткан коронавирус боюнча такталбаган маалымат таратып жана COVID-19 каршы иштеп жаткан бардык мекемелердин ишин жаман көрсөтүп, өзүнө жеңил пиар кылууга аракет кылууда деп билдирди. Булак Азаттык. Жогорку кеңештин депутаттары өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартууга макулдугун берди. Жогорку кеңештин депутаттары өлкөнүн айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режиминин мөөнөтүн узартууга макулдугун берди. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгын 111 эл өкүлү колдоду, каршы чыккандар болгон жок. Кечээ 14 апрелде мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарлары жана Созак, Ноокат, Кара Суу райондорунда өзгөчө абал режиминин мөөнөтүн 30 апрелге чейин узартуу боюнча жарлык чыгарган. Ага кошуп дагы бир жарлыгы менен Нарын шаары жана Атбашы районуна дагы өзгөчө абал жарыяланган. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев жарлык менен тааныштырып колдоп берүүнү суранды. Натыйжада парламентарийлер толугу менен колдоп беришти. Булак Спутник KG. Өкмөт чет өлкөдөн 4300 кыргызстандыкты алып келүүнү пландоодо. Кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдөн мекенине кайтууну каалап жаткан 4371 кыргызстандыкты алып келүүнү пландап жатат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Кубатбек Бороновго таянып республикалык штаб кабарлады. 2020 жылдын 2 февралдан тарта чет өлкөлөрдө жүргөн Кыргызстандын жарандарын алып келүү боюнча 35 чартердик рейс аткарылды. Бүгүнкү күнгө карата дагы 4371 адам мекенине кайтууну каалап жатат. Алардын ичинен 2716 киши Россиянын Москва, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында, деди Боронов. Анын айтымында учурда чартердик каттамдарды ачуу тууралуу коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Булак Спутник KG. Карызды төлөөдө жеңилдик бергиле. 14 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Кытай эл республикасынын төрагасы менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Тараптар кызматташуунун актуалдуу багыттары жана келечеги, анын ичинде коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча биргелешкен чаралар, Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасы аркылуу жүк агымдарын жандандыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Жээнбеков илдеттин макроэкономикалык кырдаалга тийгизген таасирин эске алуу менен Кытайдын алдында тышкы карыз боюнча төлөмдү жеңилдетүү жана төлөм мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды. Тараптар илдет менен күрөшүү үчүн Кытайдан Кыргызстанга медициналык адистерди жөнөтүү боюнча дагы макулдашты деп айтылат маалыматта. Булак Спутник KG.